Саламатсыздар, урматтуу айымдар. Сиздер менен мен врач-гинеколог Айпери Соорбекова. Сиздерден келген суроолорго эфир аркылуу жооп бермекчимин, бирок эскертип айтып кетейин. Эфир аркылуу же телефондон дары-дармек назначение бере албаймын жана бул туура эмес деп эсептейм. Сиздерден суроо келгиче 1-2 ооз сөз айтып өтөйүн. Бизде айымдар назик келет эмеспизби? Бардыгы келип эле кальпоскопия жасаган оорутабы эжеке же кандай деп сурашат. Ошол жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Суроолоруңуздарды жөнөтүп жаза берсеңиздер болот, бирок эскертүү кыска нуска так кылып жазасыздар, жана телеэкран аркылуу дары-дармек лечение айтып бере албаймын. Эми кальпоскопия кантип жасалат жана ал чын эле оорутабы же жокпу азыр айтып берем. Аял келесиз приемга да, мисалы үчүн келдиңиз, бул жака креслого жатасыз. Жаткандан кийин, как обычно эле осмотр кылгандай, зеркало коюп, шейканы ачып, көрүп, андан кийин аппараттын жардамы менен боло турган процедура, вот кальпоскопия аппаратты күйгүзүлөт, кальпоскоптун жардамы менен, жана сизге каратылат дагы. Бул эч кандай, бул бесконтактный процедура, сизге эч кандай эч нерсеси инструмент кирбейт, тийбейт, оорутпайт дегендей. И бул жактан күйгүзүлгөндөн кийин экинчи этабы бул жактан мына экран аркылуу. Аркасынан көрсөтөйүн. Так. Обратно. Бул жерден, бул видео кальпоскопия болгондон бул жерде мен өзүм көрөм, ал эми үстүнкү экран бул сиз үчүн, пациент үчүн, чтобы ыңгайлуу болуш үчүн үстүнкү экран менен көрүлөт. Андан кийин не только бул экранды караган, андан сырткары мен өзүм өз көзүм менен да бул жактан еще чоңураак көрсөтүлүп, канчалык майда шейкадагы патологиялар болсо дагы ошонун бардыгы бул жакта чоңойтулуп көрсөтүлөт. Андан сырткары шейкага уксус чачылат, анда бир аз ачышуу болушу мүмкүн, ал бат эле кайра өтүп кетет. Жана йод менен боюлат. Мына экранда көрүнүп тургандай эле, кийин йод менен боюганда шейка нормада кап-кара болуп боюлуп кетиш керек. Мына ушундай процедура, мына ушул менен бүтөт. Көп болсо бул 10 минутадан 20 минутага чейин убакыт алат. Андан кийин эң акырында бүткөндөн кийин колдоруна мындай снимоктор результаттарын сразу чыгарып берилет. Кыскасы бул оорутпай турган процедура. Балки меникиде сиздерге прижигание боюнча дагы кыскача ушундай маалымат айтып өтөм. Эми сиздерден келген суроолорго өтөбүз. Суроолорду кайра-кайра кайталабайбыз, сураныч. Бардыгын чекеден бардыгыңыздарга жооп берүүгө аракет кыламын. Бөлбөстөн кыска нуска кылып жазыңыздар. Жарым келип, жарым келбей калат суроолорунчу. Так, өйдөгө жылдырам. Жогорудан баштайбыз. Эмчегимден сүт сыяктуу чыгып атат. Бул эмнеден эмизбейм, боюмда жокпу? Боюмда жокпу дейт. Сиз барып пролактинге анализ тапшырыңыз 1. Экинчиси, месячныйыңыз бүтөрү менен барып маммологко барып көрүнүңүз. Көбүнчө ошол пролактин высокий болгондагы ууз сүт сыяктуу болуп чыгат. Кийинки суроо. Ичимде шишип ооруй берет, семиз эмесмин, бирок ичим өтө чоң болгондон семиз көрүнөм. Эми ичти билиш керек. Ал сизде май айтып коет, фартук, ошонун эсебинен ичиңиз чоң көрүнөт абы же чындап эле ичиңиз көп өтпөй. Эгер ичиңиз көпсө, ички органдарды УЗИ тартып, плюс терапевтке кайрылыш керек. А эгерде ал майдын эсебинен ичиңиз толо көрүнсө, анда ожирение барбы же жокпу, салмагыңыз туура келеби, сиздин ростуңузга, дагы башка жерлериңизге май семирип толуп атасызбы, ошолорду көрүп баарын эске алыш керек. Кыскасы көз менен карап көрүш керек. Көп учурда анализдер, УЗИлер деген күндө деле биз врачтар өзүбүздүн көзүбүз менен карап көрүп деле көп диагноздорду койсок болот. Эгер анализиңиз норма деп келген күн болсо деле, сиздин сөзүңүзгө карап, сизди эмне беспокоить этет, ошолорго карап туруп дары-дармек жазып беребиз. Ошон үчүн биз врачпыз дегенде. Эмесем кандай эми анализ УЗИ кагаздарды карап туруп эле автоматически компьютерлер лечение жазып берсе,
андай эмес. Ар бир адам индивидуально болгон үчүн адамдар ошон үчүн баарын эске алып туруп ар бирине индивидуальный лечение керек. Так, суроолорду. Метрит антибиотикпи? Ооба. Метриттин мындай деп коет. Бул противопротозойный деген дары кирет. Бирок антибиотиктердин группасына ошол жака кошулган. Мен боюмда биринчи кесарево болгом. Балам августта 4кө чыгат. Азыркы 32 неделя болуп калды. Өзүм төрөп аламбы, доплерге түшсөм рубец жакшы экен деди. Кесарево болгондон кийин кисе өзүңүз төрөйсүзбү же дагы кесарево болобу? Именно төрөткө барган учурда моментте каралып көрүп, анан ошол жактан чечим кабыл алынат. Так, суроолорду ылдый жылдырып алайын. Бул процессти баарыңыздар түшүнсөңүздөр керек. Саламатсызбы, төрөгөнмө 4 ай болду. Месячныйым 40 чыккандан келген. 2 ай келип, 2 айдан бери келбей жатат. Эмнеден болушу мүмкүн? Биринчи, кош бойлуу деле болуп калышыбыз мүмкүн, этек-кир келбесе деле. Экинчиси, эмчек эмизип аткан учурда этек-кир задержка болуп келет. Ошондон дагы болот. А так бул норма болот, эгер боюңузда эле жок болсо. Бир жолу тест текшерип койсо, отрицательный болсо, мындан ары сактанып жүрүңүз, не переживайте. Саламатсызбы, эже, менин 2 жумалык боюмда бар экен, кичине кан келип жатат. Врач дифостон жазды. Врач уже жазып, карап көрүп, уже жазып бериптир. Туура ошонун убактысы менен, маалы менен калтырбастан барды кайтканын кылыңыз. Кан келгени бул түшүп калуу коркунучу бар дегени. 2 балам бар, эми төрөйүн десем болбой жатат. Неге 6 жыл? 6 жыл болсо это көп. Биринчи эмне кыласыз? Турбаңызды ачыппы, жабыппы текшертиңиз. Экинчиси гормондорду текшертиш керек жана албетте жолдошуңузду дагы. Бул телефонду. Кел. Сейчас минуточку. Ой. 1 минутка. Желательно, до операции кульпопластика. Нет, завтра это без операции, а кульпопластика послезавтра. Что, суббота, послезавтра? Флеболог жашь чыкты, сейчас посмотрим. Да, завтра тогда с 10 до 12 келерсиң. Өз чалып койчу эле го сен. Ладно. Телефон фиксирует. Я очень извиняюсь. Кинке. 2 балам бар, эми төрөйүн десем 6 жыл. Так, бул боюнча. Плюс аларды текшергенден кийин жолдошуңуздагы нургун текшертип коюшуңуз керек. 6 айлык боюмда бар, табарсыгымдын сөөгү ооруп атат. Эмнеге мындай болуп ооруйт? Симфизит болгондо ушундай болот. УЗИге барып, ошол жерди сөөктү тартып коюңуз. Канчага ажырап кеткен болушу мүмкүн. Плюс буга кошумча, эгерде кечинде жатканда эки жакка мындай оодарылабызбы биз, ошол моменттерде дагы боль болсо, басканда ооруса, бул симфизиттин белгилери болот. Ассаламу алейкум, у нас уже 6 лет, не получается забеременеть. Анализ дали, все нормально. У меня месячный вовремя придет. Уже устали ходить по врачам или уже делать ЭКО. По протоколу, если 2 года беременность у вас не получается, это уже прямое показание на ЭКО. Если у вас, вы сейчас говорите, что у вас все хорошо, нормально, беременность не получается, значит где-то что-то не так. Но я вам рекомендую лучше на ЭКО идти. Но вам сколько лет вы не написали, если вам уже за 35, тем более на ЭКО. А так, если трубы проходимые, все проверяли, тоже нормально, может быть мужской фактор тут бесплодия есть, да? А если трубы не проверяли, бывает, такие пациенты прям все делали, но какие-то анализы пропускают. Если трубы не проверяли, тогда вам я рекомендую проходить рентген. ГСГ, да?
Саламатсызбы дейт. Кандай иштериңиз жакшыбы? Айпери же кесарево болгондон кийин качан баняга түшсө болот? Эми операция болгондон кийин азыркы погодага караш керек, үйдөгү жуулган шартыңызга карашыңыз керек. Эгер күндө душ принимать этип, өзүңүздү мындай суукка дагы урунтуп албаш керек. Муну билсеңиздер керек. Этек кирлериңиз келип аткан учурда, аялдар кан келип атканда сууга, баняга, бассейнге, көлгө секиргенге болбойт, билесиздер. Ошон үчүн этек кыктыгыңыз чыгып, таза болуп, баары жакшы болот, андан кийин гана барсаңыз болот. И то баняга киргенден кийин банясынан, парилкасынан чыгып, бассейндерге да тоже вам нельзя. Себеби сиз толук жакшы өзүңүзгө келишиңиз керек. А так, кыркыңыз чыккандан кийин, эгер жуунуш керек болсо, үйдүн ичинде, үй шартында жылуу жакшы кылып туруп, анан таза сууга жуунсаңыз болот. Менин боюмда бар хронический бронхит менен ооруйм, кээде кармап калып атат, зыяны тийбейт. Хронический бронхитке тийбейт, эгерде температура менен болуп, андан башка осложненияларга өтүп кетсе, например, пневмония болуп, жана дарыларды ичсеңиз, может ошолордон да зыян болуп калышы мүмкүн. Аракет кылыңыз, чтобы обострение кылбаш үчүн. Ал үчүн эмне кылбаш керек? Үшүбөш керек, тамакка муздак жебеш керек, особенно мороженое, да? Ошолордон этият болуңуз. Тамеки тартканды тоже, да, билесиздер. Обострение кылбаганга аракет кылыңыз. Тест канча күндөн баштап көргөзүп баштайт. Задержкаңызга 1-2 күн болду уже көрсөтүш керек. Задержка дегенде элдер мурунку айда, эгерде месячный 28-inde келсе, бул айда 26-сында күтөсүздөр, И задержка болду деп 26 күн тест саласыздар. Жок, андай эмес. 28 күнү мурунку айда келсе, бул айда 28 күнү келбесе, уже 29 күнү тесттен көрсөтүш керек. Эгер көрсөтпөсө, значит беременность. Саламатсызбы, 1,5 ай мурун боюман түшкөн. Азыр кайра боюмда болуп калыптыр, түшүп калбайбы? Түшүп калат же калбайт деп мен толук айта албаймын. Биринчилери түшүп калып, кийинкилерин төрөгөндөр дагы бар, без проблем. Биринчиси түшүп, дагы 5-6-жыларына чейин улам түшүп, замерший боло берген дагы бар. Ошого сиз сактанышыңыз керек болчу, чтобы уверенно жакшы эме кылыш үчүнчү. Азыр боюңузда болсо, сразу врачка барып айтыңыз, менде мурун укусунда ушундай болгон. Может, балким керек нерселерди текшерип, керек дары-дармектерди жазып берет. Месячный өтө эле аз келип атат. Мурункуга караганда азайып, жана ушинтип аз келип атканына 2-3 айдан өтүп кетсе, врачка барып көрүнүңүз. Эмнеден экенин аныктап, ошого карата жардам берет. Болду кантип билсе болот? УЗИнин жардамы менен. УЗИге уже бала 4-5 айдан болгондон кийин, 16-18 жумалыктан кийин уже көрүнөт. А так башка жолдору 100% эч кандай жолду я не могу рекомендовать. Күйөөмдүн мужской жагы кычыша берет. Эмнеге? Урологко кайрылыш керек. Саламатсызбы, 3,5 айлык кыймылдабайт, канча айлыкта кыймылдап баштайт. Бала биринчи боюңузда болушу же повторный ошого жараша болот. Биринчи боюнда болгондор 18 неделядан баштап байкап баштайт, а повторныйлар андан 1-2 жума эртерээк. Менде овуляция жок болуп жатат, гинекологко. Эми овуляция неден болбойт? Гормональный нарушениялар болсо. Менде мурунку эфирлерде бар, прям башында овуляция, стимуляция деп жазылган. Ошол жерден карап көрсөңүз болот. Саламатсызбы, отуруп турганда маткам ооруп жатат. Эмне үчүн? Боюмда бар, жакында төрөйм. Негизи бойдо бар мезгилде уже сиздики жакында төрөйм, сиз чоң срокто экен. Именно кайсы матка өзү ооруп атабы, же баягы жогоруда айтып өткөн симфизит ошол жери ооруп атабы, аны баскылап, кармалап, бул жерби деп көрүш керек. Уже чоң срок экенсиз, наверное, давно уже учетто болсоңуз керек. Врачыңызга кайрылып көрүңүз. Саламатсызбы, менде месячный аябай аз келип жатат, мурда жакшы эле болчу. Это аз келгени бул норма эмес. Эгер мындай болгон 2-3 айдан көп уже кайталана берсе, барып көрүңүз, эмнеге азайып кетти. Эмнеден болушу деген суроо туулат да. Гормональный сбой болсо, мурда аборттор, выкидыштар болсо, воспалительный процесс болсо, даже кандарыңыз азайып кеткен болсо, мурда эгер кисталар пайда болсо да, мына ошондон матканын ичине спайкелер болсо, ошон үчүн барып билип, анан ошого жараша дарыланыш керек. Саламатсызбы, 7 ай боюмда бар, витамин B12, D3, цинк дегендерди иче берсем болобу? Эми боюнда барлар өз билимди кылып каалаган нерсени, особенно дарыларды иче берген болбойт. Только врач айтат, мол ичиңиз деп, анан ошон. А так
болобу деген нерсе болбош керек. Витаминдер боюнчачы кош бойлуу айымдар боюнда болгонго чейин, пландап аткандар, боюнда болгондо жана эмчек эмизип атканда дагы витаминдерге муктаж болушат. Бирок бир эле витамин B12 ичип туруп, ура, кыятын дебеш керек. Алар комплекс витамин болот. Сиздин сурокторуңузга карап, гемоглобиндин уровенине карап да, кайсы дарылардын аллергия бар, ошолорго карап врач тандап берет. Двурогая матка боюнда болгондо роктун бир жагынан күрөң кан келеби? Менин боюмда бар жана канча убакыт күрөң кан келет? Жок, күрөң кан келбеши керек. Эгерде андай мауши кара кан келип атса, күрөң врачка барып кайрылыңыз. Кара зире майын колдонгула, боюнда болбой жаткандар. Кара зире майын женский жакка сүртүңүз, иншаллах себеп табасыз. Бул жазып кетиптир, ушунча менен кылып мен окуп койдум. Себеби суроолорду башында окуп, анан кийин токтоп эме кылбайм, суроолорду мен чекеден окуп кетем да, тандабай дегендей. Саламатсызбы, менин баалама 1 жаш 10 ай болду дейт. Буюрса эмизем, эчтим келбей атат. Майда 3 күн кичине келип, ошо бойдон келбей атат. Коркунучтуу эмеспи? Рахмат. Эгер эмчек эмизип атсаңыз, этек кир келбесе бул норма, бирок уже балаңызды эмчектен акырындан чыгарып баштаңыз. Экинчи момент, этек кир келбей калса, бул кош бойлуу болуп калышыңыз дагы мүмкүн. Төрөттөн кийин стресстен кантип чыкса болот? Ошон үчүн мен дайым эфирлерде айтып өтөмүн, дагы деле айта беремин. Төрөттөн кийин ар бир аял баласы 6 айга толгуча элебиттин кормление деген түрү бар. Атайын кош бойлуу эмчек эмизген аялдар үчүн. Анын составында не только бүт витаминдер бар, омега 3, йоду деле, препарат железа, даже кальций дагы бар. Витамин группы В, который нервный системага пайдалуу болгон. Мына ошолорду ичсеңиз, бир гана өзүңүздүн калыбыңызга келиш үчүн эмес, даже балаңыздын умственный, физический развитиясына плюс болот. Анан стресстен кантип чыгуу керек? Туура тамак аш питание, уйкуңузду жакшы кылыңыз, көнүгүүлөрдү жасаңыз. Анан бул көбүнчө психологический жактан дагы жардам болуш керек да. Айлана чөйрөлөрүңүздөгүлөрдөн дагы зависит этет. Өзүңүздүн мисалы үчүн жеген тамак каттардын составынан дагы, себеби бул стресске эмне алып келет? Боюнда барда жана эмчек эмизип аткан учурда аялдарда гормоналдык нарушение болот. Мына ошол гормондор бизди ушинтип башкарып коет. Ага алдырбаңыз, бүт витамин, даже витамин Д'ларда, Д, омега 3 айтып атпайм, баягы кормление элебиттин түрүндө бар деп, ошону колдонуп ичип жүрүңүздөр. Анан щитовидная железа төрөттөн кийин дагы иштөө нугунан чыгып кетет дагы, аялды ушундай акыбалга да алып келет. Саламатсызбы, мен эрозияга анализ тапшырган, биопсия, лейкоплакия, шейки матки деп чыкты. Бул коркунучтуу. Лучше алдыртып, тазалап, күйгүздүрүп койгонуңуз жакшы. 2 балам бар, кийин 2 жолу анемрения болдум. Генетикага кариотип, коагулограмма тапшырдым. Так, сиздерден келген жүрөкчө көргөн сайын менде жүзүмдө. Рахмат. Андан кийин коагулограмма тапшырдым, баары жакшы чыкты. Анализдерим, врач фемибион ич деп койду. Анемрения бул бойго болот, бирок ичинде түйүлдүктүн жоктугу. Бул көбүнчө уруктануу болуп аткан учурдагы болгон проблемага кирет. Анын эч кандай биз ушинтип уруктанып аткан учурда биз эч кандай ага кийлигише албайбыз. Ага чейинки дары дармектердин бардыгын ичиңиздер. 2 жолу анемрения болсо, эми сөзсүз үчүнчүсү дагы болот деген эмес. Анемрения 1 жолу болуп, андан кийин 4-5 дагы төрөгөндөр бар. Ошон үчүн прегравидардын подготовка дейт, төрөткө чейинки даярдыкты өтүңүз. Жолдошуңуздар экөөңүздөр, андан ары ийгилик. Рахмат. Внутриматочный спираль жөнүндө. Спираль жөнүндө айта берсе аябай көп. Сурооңузду кыска бериңиз, же качан коюш керекпи, же кайсыны коюш керекпи, же качан койбош керекпи, же кантип, же көрүнүшү кандайбы. Анан ошого карата айтып өтөм. За лайки спасибо. Бул жакта, значит, мен экрандын аркасында дагы көп адам отурганын
туюп турам дейтпи. Саламатсызбы, мен спираль салдыргам 6 ай болду. Белим талып ооруйт, ошодон бери жакпаса ошондой болобу? Негизи толук спираль отургучу 2-3 ай өтөт. Эгер андан да ашып өтсө, көп сизге ыңгайсыздык жаратса, демек аны койбошуңуз керек. Аялдар аны койгондон кийин ал бар же жоктугун эч нерсени билдирбей жакшы жүрүш керек. Эгер сизди кыйнап, жүрөгүңүздү дагы баягы оорутуп да ушул турат деп өзү жөнүндө белги берип мынтип оорута берсе, лучше алдырып коюңуз. Же бир курс лечение алып көрүңүз, эгер андан кийин дагы болбосо, же башка түрүн койдуртуп көрүңүз. Кыскасы ушундай варианттары бар. Төрөгөнмө 1 айдан ашты, цистит болуп жатам. Кандай дарысты сунуштай аласыз? Кармай албай калып жатам заарамды. Кармай албай жаткан боюнча төрөттөн кийин эле пайда болсо, упражнение кегелялар бар. Ошолорду жасап, тонустарын жакшы калыбына келтиришиңиз керек. Бул боюнча мен сиздерге 2 страничканы сунуштап кетмекчимин. Назикайым деген, анан бирөөсү Жадержив деген. Экөөсүндө тең ата өздөрүнүн интим фитнес жасаткан тренерлери бар. Алар дагы сиздерге аябай кеңири маалыматтар айтып өтө алат. Анан цистит же сиздики маткаңыз ылдый болуп, стенкалар кеңири болуп, бат-бат siiп атасыз. Же цистит болгон үчүн бат-бат siiп атасыз. Көрдүңүзбү, сизде 2 вариант бар. Цистит болгон бул табарсык шамалдап калганы болот. Аны билиш үчүн сийдик тапшырсаңыз, шамалдаган барбы жокпу, анализдер чыгат. Эгер аныңыз таза болсо, демек сизге упражненияларды жасаган жетиштүү болот. Боюмда бар, полу анализ менен билсе болобу? 5 неделядан баштап лабораторияларда, акыркы учурларда анализ жасап баштаган, барып тапшырып көрсөңүздөр болот. А так окончательно УЗИден. Бир 5000 тегереги болуш керек анализдер. Менин антибиотиктен аллергиям бар, кантип сактанам? Күйөөм резинкадан надоел болду, кантип сактанам? Эгер антибиотиктен аллергия болсо, это не значит, что сактана турган гормон дарыларга аллергия бар дегенди билдирбейт. Сиз барасыз, гинеколог гормональный таблеткаларды тандап берет, анан кийин ичип баштайсыз. Анан күйөөңүзгө надоел кылбай резинканы чечсеңиздер болот. Эко кылып төрөсө болобу? Болот, эгер показания бар болсо. Яичниктер эмне себептен жок болуп кетет? Мурун төрөгөнмүн. Яичниктер климакска келгенде аялдар возрасты менен алар размерлери дагы, яичниктер дагы картайып, акырында кичине болуп калат. Эгерде яичниктин размери эми салыштырып, жалпак жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып берейин, билесиздер муну. Эгер яичник нормада баягы өрүк абрикос барбы, жазында жаңы чыккан чоңу. Мына ошондой размерде болсо, ал акырында барып отуруп, ичиндеги сөөгү бар, данеги, ошол размерге жетип калат. Эмнеден болот? Гормональный нарушение болсо, жана сизде кандайдыр бир аутоиммунный оорулар болсо, анан жашыңыз өтөрү менен алар ошентип барып, мындайча айтканда акыры курап отуруп, ошондой кичинекей акыбалга келет. Ошентип анан климакс пайда болот. Так. Миома эмнеден пайда болот, лечение кылса болобу? Миомалардын причинасы до конца изилденип бүтө элек эмнеден экени. Бирок бир эле нерсе айтылат, бул гормондор бузулгандан келип чыгат. Гормондор эмнеден бузулат? Эгерде мурда аборттор болсо, выкидыштар болсо, бөлөк гормональный нарушение болсо, анан кимдерде бул көп кездешет. Аз төрөгөн же наоборот көп төрөгөндөрдө жана ашыкча салмактуулук болсо, буга кошумча аялдарда миома менен чогуу жүргөн, мындайча айтканда ортоктору да, гиперплазия, эндометрия, аденомиоздор жана алыскы дагы бир подружкалар бар. Бул эмчек оорулары дагы. Мунун бардыгынын причинасы бир болуп келет, бул гормоналдык бузулуу. Сиңдимдин месячный 2 жылдан бери келбейт. 17 жашта гинекологко көрүнүп, гормональный таблетка ичкен. Ичип жүргөндө келип, кайра ичип бүтсө келбей калат. Эмнеден болушу мүмкүн? Бул көбүнчө тестостерон гормондо же поликистозный яичник болсо, ушундай келбей калат. Уже 16 жашка чейин келгенде ал уже калыптанып бүтүш керек болчу. Эми гейский гинекологдор дары жазып берген болсо, бала кылганга чейин, турмушка чыкканга чейин ичкиле десе, менин айтарым гинекологдун айтканын кылып ичиңиздер демекчи мен. Себеби канчалык көп убакыт өтүп этеккир жок болуп жүрсө, ал
яичник үчүн дагы организм үчүн дагы зыян болот. Анан кийин барып жогоруда жеже жазып өткөндөй, эмнеге менин яичниктерим кичинерип же размерлери да инволюция болуп калды дегенге жеткизбеш үчүн азыртадан аракет кылыңыздар. Кайсыл жерде иштейсиз? Лагвиненко менен кесилишинде Московский медцентр «Мир здоровья». Мен 5 жыл мурун кесарево менен төрөгөм. Анан трубаны байлатып салгам, зыяны жокпу? Труба байлаткан зыяны жок. Болгону эле эң чоң минусу уже эми төрөй албайсыз. Бойго болбойт да. Бойго болбойт. А так төрөй алышыңыз мүмкүн, бирок экону жардамы менен. Яичниктерге суук тийсе кандай таблетка свеча колдонуш керек? Жогоруда эле айтып өттүм. Дагы жаңы кошулган подписчиктер үчүн айтып өтөйүн. Экран аркылуу, эфир аркылуу, телефон аркылуу дары-дармек назначение айта албаймын. Бир эле витаминдерден бөлөк. Себеби бул туура эмес деп эсептейм. Өзүңүздөр карап көрүп, билбей туруп, мон ичиңиз деген бул туура эмес. Бул деген нерсени дагы кантип айтып өтсөм, биз мисалы үчүн кийим тиккен эжеге телефон чалып туруп эле, эже, мага көйнөк тигип бериңизчи деп туруп, мага көйнөк керек деп туруп өчүп коюңуз. Сизге вечерге керекпи ал көйнөк, конокко барганыбы, же үйдө конок күткөнүңүзгө, же үйдө кийгениби, пляжда кийгениби, размериңиз узунсузбу, томолоксузбу дегенде ошонун баарын эске алыш керек. Анан молуну кие бер деп туруп эле берип койгонда, бул то же самое, мону иче бериңиз деген болбойт. Сизди карап көрүп, эмнеге экенин билип анан. Биринчи скринингде канча жумасына түшөт, кайсыл жакка барып түшсөм болот? Биринчи скрининг 12 неделяда өтөт, УЗИстер тартат. Спираль салдырбай кантип сактанса болот? Андан сырткары таблетка бар, презерватив бар. Саламатсызбы, кызым 1,5 айлык, бир кан келип токтоп калды. Эмне кылсам болот? Же месячным келдиби түшүнбөй жатам, жөтөлүп жаттым эле, жөтөлгөндө алды жактарыбыз ооруп кетти. Төрөгөндөн кийин 40 чыккандан сөзсүз бир жол барып УЗИге көрүнүш керек. Бир. Экинчиси, ар бир аял уже 6 ай сайын гинекологдон көрүнүп туруш керек. Сиздики уже 1,5 айлык болуптур, давно уже гинекологдон 3 жолу уже өтүп коюшуңуз керек болчу. Ооруп атат, может женский жагысты воспаление бар, УЗИ тартыш керек болот. Балким, может, боюңузда бар, кичине кан келди, может, угрозаны месячныйбы деп ойлоп калдыңыз. Видите, столько причинасы бар. Тест жасайбыз, тестиңиз отрицательный болсо, УЗИ өтүп, балким воспалениядыр, балким кистадыр. УЗИ өтүп текшеринип коюңуз. Саламатсызбы, менин боюмда болбой атат, болуп кайра түшүп калды, без эмбриона деп диагноз койду. Жогоруда бул боюнча айтып өттүм. Но врачи не говорят, что у нас бесплодие. Мне уже 30. Теперь, когда мы ставим диагноз, сейчас после моих определений вы можете сами себе диагноз поставить. В течение 1 года, если вам, вот 30, да, в течение 1 года при регулярной половой жизни, без контрацепции, у вас не наступает беременность, это уже есть слово, диагноз уже бесплодие. Некоторые у нас говорят, вот идем у нас беременность не получается, вот так, а где муж? Уже полгода назад, как он уехал, уже полгода, как он уехал в Россию. Видите, должно быть регулярная половая жизнь. А регулярная половая жизнь, деп мы уже канча половой контакты считаем. Если в неделю 2 раза должно быть. Это обязательно, да? А так некоторые могут думать, регулярно, может, в неделю раз или в день 1 раз, да, минимум в неделю 2 раза регулярно половой контакт деп эсептелет. Саламатсызбы, 1 жылдан бери мешни келбей жатат, төрүш керек, эмне кылсак болот? Так, телефон аркылуу муну, конечно, чечкенге болбойт. 1 жылдан бери келбей жатса, демек гормональный сбой, а эгерде мурун матканын ичинде какое-то вмешательство болсо, месячныйдын жоктугунун да диагноз бул аменорея деп айтылат. Аменореянын кайсы түрү аныкташ керек. Анан аны оңдогондон кийин бала кылганга аракет кылыш керек. Бүгүн УЗИге түшсөм, суу вообще аз. Суу ич деп койду. Кантип суусун көбөйтсөм болот? Баланын суусу аз дедиби, да? Ошону айтып атасызбы? Баланын суунун эгер ошол жөнүндө болсо, мындай жооп. Эгерде суу аз болсо, балада маловодие, биринчи очередь инфекциялар барбы жокпу билиш керек. Жана баланын кандай өсүп атат,
доплерлерин, скринингтерин жакшы өтүп караш керек. А так ал сиздин суу ичкен ичпегениңизден зависит этпейт. Эгерде сиз даже сууду аз ичсеңиз дагы бала өзүнүн ичинде баландан өзүнчө тигил жакта заводдору бар да, өзүнүн калыбына келтиртип, оңдоп, ашыкча нерселер сыртка киргизбей чыгарып, керек нерселер сырттан ала турганчы өзү тиякта оңдоп алат. Демек, может быть какой-то воспалительный процесс ошол заводдорунда да баягы защита кыла турган бул тону, может ошол жакта проблемасы бар. Кутман күн мен төрөгөнүмө 2 ай болду. Акыркы 3 жумадан бери төрөгөнүм 2 ай болду. Акыркы 3 жумадан бери аз кан келип, кайра выделение келип, кайра аз эле кан болуп келди, токтоп ошентип жатат. Эмне себептен мешни келсе көп кан келиш керек эле го. Может быть полиптер болушу мүмкүн. Бир жолу УЗИ өтүп коюңуз демекмин. Эфир фонограммабы? Эфир живой, вот, видите, живой. Биринчи жолу ушундай суроо көрүшүм. Айпереже, ишиңизге ийгилик, матка арка жакта дейт. Эмне кылсам болот? Матканы көтөрсөм болобу? Матканын арка карашынын, мындайча айтканда, загиб маткинин 2 түрү болот. Биринчиси тубаса, аны эч кандай өзгөртүп болбойт. Матка бош жатат, кааласа алдыга, кааласа аркага. Экинчиси бул приобретенный, кийин пайда болгон да. Кийин эмненин же негизинде пайда болушу мүмкүн. Матка эмнеге аркага? Матка нормада бул жакты караса, эми түшүндүрүп берем. Бул мындай болуп турат. Бул мисалы үчүн эмнеден пайда болот? Бул жерде спайка болсо, спайка болуп, мынтип матканы аркага тартып, чаптап, бул жерге жармашып турат. Аркада төтөн чучукка, төтөн ичегиге, түз ичегиге ошол жакка жармашып калса, аркага көрсөтпөйбү демсе тартып турат. Бул бир. Экинчиси, эгерде сизде гормондоруңуз слабый иштесе дагы ушул аркага. Үчүнчүсү бул эндометриоз деп коет. Эндометриоздор болгондо дагы көп бул жака спайка болуп туруп жармашып калат. Мына ушундан. Эми ушуну спайка болгондун оңдоонун жолу муну только мынтип кесип туруп алып тазалап анан оңдош. Бул только операция жолу менен. Анан гормондоруңузду дагы текшерип коюңуз демекмин. А эгерде тубаса мурдатан пайда болуп кетсе, эч нерсеңизге эми тоскоолук болбосо да, бул загиб менен төрөгөндөр деле, боюнда болгондор деле бар. Болгон жогоруда айткан эми причиналарды текшерип коюш керек. Эгер тубаса болуп, балдарыңыз 2ден 3төн эч нерсе не беспокоить, эми бесплодие жок болсо, тогда не переживайте. Симфизиттин зыяны жокпу? Белгилери кандай? Кесаревадан кийин да болушу мүмкүнбү? Кесаревадан кийин эмес, кесаревага чейин дагы симфизит пайда болушу мүмкүн. Симфизит болгончун анан кесарева жасалат. Эми кандай белгилери болот? Баягы элдер айтып атат, муну табарсык жактагы сөөк деп, мен сиздерге дагы жөнөкөй тил өзүңүздөрдүн тилиңиздер менен түшүндүрүп берейин. Ошол жердеги сөөк сиз басканда же колуңуз менен ошол жерди басып көрсөңүз, түндө эки жакка оодарылып жаткандарда, ошол учурларда ооруса ошол сөөк, демек бул симфизит болот. Кийин ал симфизит төрөгөндөн кийин эгер уровеньдер бар, степендери күчтүү симфизит болуп плюс өзүңүз төрөсөңүз, кээ бир аялдарда 6 айга чейин төшөктөн тургузбастан кыймылдатпай жаткызып, ошол жерди сөөктү кайра калыбына келтирет. Мына ошондой коркунучтуу зыян жактары бар. Ошон үчүн учетко турсаңыздар, учетто дайыма алдын алып жетишкенге болот. Так, спираль Мирена салдырган 1 ай болду, мазать постоянно, что делать? Когда спираль Мирена, это норма, потому что у них от 3 до 6 месяцев вот такие мажущие кровянистые выделения болот. Бул норма болот. Боюмда жок, месячный задержка болуп атат, 2 айдан бери неге андай? Гормональный нарушениеден эгер боюңузда жок болсо. Расскажите про силаут гель дейт. Теперь силаут гель, когда мы используем? После прижигания мы рекомендуем пациентам или наоборот, если у пациентов есть цервицит или эрозия, да, с целью заживления колдонот. Но обычно у них цель после прижигания, чтобы для заживления шейки матки. Месячный келгенде эмчек ооруйбу? Кээ бирлеринде ооруйт, кээ бирлеринде оорубайт. А так да ооруйт. 6 ай мурун тазалаткам. Эми турбаларым ооруп атат. Врачка көрүнсөм дары менен свеча жазды. Жакшы таасир бербеди.
Сиз дары алып бүткөнүңүздөн кийин дагы барып анализдерди кайталаңыз. Анализдериңиздерде дагы улучшение болбосо, еще айтарым, баягы секс инфекцияларга чейин да анализ тапшырдыңыз, толук текшерүүдөн кайра өтүңүз демекмин. Если миома болсо узловые, мен боюмда болбой калабы, мен 46-дамын дейсизби? Бул жерде не только миома, даже возрастной фактор есть, потому что после 35 шанс наступления беременности на 50% уже уменьшается. Это раз. И во-вторых, если у вас есть миома, тоже может быть, но не всегда. Есть женщины, которые беременеют и с миомой, и рожают с этим. И муж иногда спиртные выпивает, от этого тоже зависит. Мне кажется, насчет бесплодия, да, тут и моно, да, теперь алкоголь влияет на качество спермы. Если у мужа спермограмма норма, это не только единственная причина бесплодия. Я вам рекомендую, чтобы он сдал спермограмму. Только так мы можем узнать, насколько там качественные сперматозоиды, да, так. И саламатсызбы, эже бир кызым бар. 2 жолу турбамдан дематочный беременность болдум. Экөө тең жок, азыр ооруп турат, яичниктерге суык тийсе кандай свеча колдонсом болот. Жогоруда эле айтып өттүм. Телефон аркылуу дары дармек назначение бере албайм. Выделениялардан мазок тапшыртып, секс инфекцияларга анализ көрүп коюңуз. Анан бывает гормональный сбой болгон учурларда дагы яичниктер кыйналып, уюгансып оорутат. Саламатсызбы, кичине угроза тонус бар, балага зыяны жокпу? Угрозанын бирден бир зыяны баланы түшүрүп коюусу мүмкүн ошол. Кандай сиз рентген канча сом айтып коюңузчу, биринчи приемда эле тартып бересиздерби? Закирова, биз рентген тартпайбыз. Рентген эми тартпайсыздарбы дешиңиздер мүмкүн. Рентген жана томограмма тартуучу атайын здание болот, отдельно алуу үчүнчү атайын центрлер бар. Рентген отделенияларды билесиздер, шаарда болсоңуздар же сиздердин больницаларда рентген тарткан жерлер адамдар жаткан жерлерден бөлөк. Ал жерде иштегендер атайын защитный костюмдар менен кийип иштейт, себеби ал зыян. Ошон үчүн атайын ошол багытта иштеген центрлер болот, только баягы нурдануу менен да, себеби ал адамдарга опасно. Ошон үчүн атайын определенный эле жерлерде рентгендер болот. И ошол себептен бул биздин клиникада жок. Себеби биздин клиникада стационар бар, операциядан кийинки жаткандар бар, пациенттер жатат, ал үчүн атайын условия болуш керек, түшүндүңүздөр, И ошон үчүн бизде жок болгондо мен санасын айта албайм. А так ар жерде ар түрдүү болуш керек. У вас делают ЭКО? Нет, мы не делаем, но у нас есть филиал казахстанский, то есть с Алматы наши врачи приезжают оттуда репродуктологи, и здесь проходят полностью обследование, и на сбор яйцеклеток, и на имплантацию туда они поезжают. А так мы сами не делаем. У нас в Кыргызстане, в Бишкеке делают где-то 5-6 экоцентров есть. Это клиника Асымбекова, репродукция, где гос и частный. По-моему, Марина Клиник, корейский центр, и Онколайф. Вы можете их найти по Инстаграму и можете им обратиться. Отправили на участие. Так, миома болсо боюнда болбойбу. Не всегда. А так, если миома бар болуп плюс боюңуздарда болбой жатса, карап көрүш керек. Размери, жана жайгашкан жери, сизди эмне беспокоит этет, ошолорго карап, анан чечим кабыл алынат. 30 неделя боюмда бар, кандай витамин ичсем болот. Учеттогу врач тандап берет, сиздин анализдериңизге карап. Миомаң чоң экен, кандай спираль коем дейтпи? Спиральды айтып атсаңыз керек, Миоманын размерлерине карап туруп, уюган кандар барбы, кайсыл жерде жайгашкан, ошого карап, же может быть сизге обычный спираль, же может быть баяндай лечебный максатта коюлган спираль бар, гормон менен, балким сизге ошондой коюп берет. Спираль салдырбай кантип сактанса болот? Дары, презерватив. Анан, конечно, жыныстык катнаш
мындай дагы суроолор келет да, спираль, таблетка, презерватив ушулар жок кантип сактанса болот? Тогда отсутствие секса дегенде, А так дары-дармек, презерватив. Дары-дармектерден бул гормональный дарылар. Сиздерде анализ тапшырса канча убакытта даяр болот результаты? Биздин өзүбүздө 2 лаборатория бар. Бирөөсү Банецкий, бирөөсү номер 1 и жаныбызда эле бир кадамда Аква лаборатория бар. Анализдер көпчүлүгү бүгүн эртең менен тапшырсаңыз кечинде уже сайтта даяр болуп калат или эртеси күнү чыгат. Кээ бир анализдер максимум бар, кээ бир түрлөрү бир жуманын ичинде чыккан. А так 90% анализдер эртеси күнү эле даяр болот. Угроза боюнча сурайын деген коркунуч барбы? Угроза деген сөз өзү коркунуч деген сөз. Угроза выкидыша дейт. Бул деген которгондо түшүп калуу коркунучу бар дегенди билдирет. Саламатсызбы? Червужит свечи жөнүндө эмне айта аласыз? Червужит жөнүндө айтарым, последнее время ал продажадан азайып жок болуп кетти. А так жакшы эффективный свеча болчу. Влагалищеда киста бар кантсем болот? Эгер сизге ал тоскоолдук кылып, оорутуп, беспокоить этсе, лучше алдыртып коюңуз. Менин этек кирим числосуна бир жума алдын келет. Ошондо 23 күн болот экен. Нормада этек кирлердин аралыгы 24 күндөн болуш керек. Выделение көп келет, анан жел дагы келет дейт. Менин как раз акыркы постум бар, выделение деген боюнча. Выделение деп жазылган, өтө жакшы кеңири жазылган, окусаңыз болот. Менин балама 1 жаш 10 ай болду. Буюрса, месячним келбей атат, майда 3 күн мазат этет. Бул боюнча жооп бердим. Мен ковид болуп ооругам, антибиотик алгам, кускум келип башым ооруп жаткан. Тест салсам 2 полоска чыкты. Зыяны канчалык болот эми? Барам врачка, азыр айылга келдим эле. Эми бойдон алдырбаш боюнча врачтар кандай гана дебесин, эмне гана дебеген күндө дагы баланы алдырбоо бул только сиз жана жолдошуңуздун чечими болот. Эми бул вирус, даже грипптин вирусу болсо дагы бул действительно бала үчүн, особенно жаңы бойго болгон учурда минусу бар. Эгерде кандайдыр бир жаман нерсе болсо, баягы түйүлүп аткан учурда бала кийин жашоого төрөлгөндө жараксыз болуп кала турган болсо, сиз билесиздер, 6-8 жумалыкка чейин организм өзү, матка ошол баланы түшүрүп көнгө аракет кылат. Жана баягы замерший дагы болуп калат да, андан аркыга өсүп кетүүгө жараксыз болуп калса. Сиз пока шаарга келесиз, уже 6-8 неделя болуп баштаган врачка барып көрүнөсүз. Эгерде баары жакшы, ушуга чейин жүрөктөр, соккондор бар болуп, баары все хорошо болсо, 12 жумалыкка келгенде скринингтерди өтөсүз. Если там ребенок нормально растет, вы можете ребенка оставить. Анан смотря кайсы антибиотиктер ичтиз. Ковидке азыр көбүнчө амоксициллин менен азитромицин дарылар ичип атат. Алар негизи зыяны өтө күчтүү болгонго кирбейт. Ошондой. Саламатсызбы, турбага бүтүп калабы? Суроо толук беребиз. Бул кош бойлуулук боюнча сурасаңыз керек. Да, кош бою беременность турбага бүтүп калган учурлар болот. Анын аты трубная беременность же внематочный, да, баарыңыздарга белгилүү болгон аты. Папаверин свеча жардам берет, угроза эмнеден болот? Эже жана белим ооручу болуп калды, биринчи боюмда болушум. Ооба, папаверин свечаны угроза болгондо жазып берет. Анан оор көтөрбөңүз, постельный режим кылганга аракет кылыңыз. Любой момент кан келсе дагы врачка барасыз. Угроза эмнеден болот? Матканын ичинде воспаление болсо, же сиз нерв болсоңуз, же кандайдыр бир гормоналдык жетишсиздик болсо болот. Мен этек кирим бөлүк кандар көп келет, эчтеке болбойбу, андай болбош керек. Полип болсо, матканын ичиндеги миома болсо, гиперплазия болсо, аденомиоздор болсо, ошондой келет. Анан мында дагы бөлөк дагы эмне беспокоить этет? Кандарыңыз дагы азайып кетип атабы? Ошолорду дагы эске алыш керек. Эже фолиевый кислота канча турат? Баасы болжолду айтып коюңузчу. Мен аптекада иштебейм. Арзан эле турат фолиевый кислотачы, алып ичсеңиздер болот. Дене мысык турат, табарсыгым, дөшүм, бул эмнеден? Может температура болуп атасыз. Фолиевый кислота канча айда
айга чейин ичсе болот. Фолиевый кислотаны канча айга чейин ичсе болот? Бала кылганга чейин уже ичип башташыңыз керек. 3 ай калгандачы боюңузда полностью болуп төрөгүчү, анан төрөгөндөн кийин 6 ай. А так эң керектүү учуру фолиевый кислота бала үчүн түйүлдүк уруктанып баштаган күндөн 28 күнгө чейин. Ушул учурларда баланын нервный системасы түзүлүп пайда болуп баштайт. Бирок бул учурда көпчүлүгүбүз боюбузда бар экенин дагы билбейбиз. Тилекке каршы ошону билбестен дары дагы ичилбей, анан бойдо болуп 2 полоска чыгып врачка барып анан жазып берикчи уже балага ал фолиевый кислота муктаж болгон моменттен өтүп калат дагы. Балдарда парок менен көбүнчө бул нервный системага балдар парок менен төрөлүп калган учурлар көп болуп калат. Дөөрөгөнгө даярданганга кайсы витамин ичсе болот? Элебитте планирование дегени бар, 1 таблеткадан 1 мал эртең менен тамактан кийин. Планирование дегени ак таблетка болот. Ичинде йоду дагы, фолиевый дагы бар, керек. Ошонусун алып ичсеңиз болот. Ата сарысы дагы бар, сарысынын ичинде йод жок болуп калат. Так, саламатсызбы? Менде грибок жана молочница деп чыгып атат. Анализдерим ар дайым ушундай чыгат. Жазган дарылар, свечаларды койсом да болбой жатат, кычышып калат. Дагы эле кандай дары ичип, эмне кылсам болот? Демек, причинасы бир жерде болуп атат. Эмнеге постоянно ушинтип атат? Балким гормональный нарушение, балким сизде общий иммунитет слабый, же сиз кандайдыр бир дарыларды постоянно ичип жүрөсүз, же бир сүйгөн тамагыңыз бар, именно ошо грибокторду багып чоңойтуп кычыштыра турган. Вот так, ошону билип, тауып, сурап, анан кийин ошого карата кадам жасаш керек. Күйөөм экөөбүздүн каныбыз тең, биринчи группа экен, иширсе болбойт, биширсе болбойт. Кара зира это что? Переводите, пожалуйста. О, Имона, я вас люблю. Кара зира это... Сейчас эти продают продукции, прям так много. Это черный тмин. Вот уже перевели. Кара зира, черный тмин, молодцы. Люблю вас всех, прям такие активные даже. Ответы уже и советы даете друг другу. Менин боюмда бар экен, тест алсам. Иштеген жерден дифтерияга прививка алыш керек дейт. Алсам коркунучу жокпу? Кош бойлуу болгон учурда прививкаларды албай туруш керек. Черного тмина. Бала, биринчи бала кесарево болсо, экинчи жолу канча жылдан кийин болот? 2-3 жылдан кийин. 17 жаштамын, мешним 2 күн келип калды. Не кылсам, кеңеш бериңизчи, 17 жаш. Мурункудан өзгөрүп калды. Анда гормондоруңузду тапшырып, УЗИ өтүп коюңуз демек мен. Кисталар жокпу, гормондордо жаштарда көбүнчө пролактин, тестостерондор бузулуп калат. Анан дермоидный кисталар, бул уже кыз кезинен пайда болгон кисталар менен да келгендер көп. Тилекке каршы кеч кайрылып калышат, уже кисталары чоң болуп, бардык яичникти уже жабыркатып бүтүп калгандай. Эфир бүтүрөлү, дагы бир 15 мүнөт болуп туралы, анан кийин токтотолу. Менде 1 ай мешник келбей, анан 2 айдын 22 күнү келип калыптыр. Боюмда бар го деп ойлогом, кандай кылсам болот? Так, менде 1 ай мешник келбей, анан 2 айдын 22 күнү келип калыптыр. Демек, нарушение болгон. Эгер бул кайра-кайра кайталана берсе, барып сөзсүз көрүнүңүз. УЗИден баштаңыз, анан гормондор. Спасибо, дейт Имона. Саламатсызбы? Планирование учурунда эмне кылыш керек? Барып, жолдошуңуздар экөөңүздөр барып тест тапшырасыз, тапшырасыздар. Анализ тапшырасыздар на инфекция. Анан сиз Ядафол препарат ичип баштайсыз. 1 таблеткадан 1 мал или элевит тоже 1 таблеткадан 1 мал эртең менен тамактан кийин бойдо болгуча. Анан кан группаңыздарды дагы билиңиздер. Суроомо жооп бериңизчи. Жооп бердим окшойт. Бир аз сабыр кылып күтүп турганга аракет кылыңыз. Так, омега-3, 6, 9 ичсе болобу? Балам 1 жашта. Болот, омега-3-син ичсеңиз деле жетиштүү. Ишиңе ийгилик, дейт, рахмат. Я вам дайрект написала, когда время будет, ответьте, пожалуйста. К сожалению, я дайрект не открываю, потому что у меня времени нет. Я сейчас по WhatsApp тоже не консультирую, на вопросы, то есть не отвечаю, потому что... И поэтому я сижу с вами вот так. Мне легче, лучше ответить в прямом эфире на ваши ответы. Там, если я по WhatsApp буду отвечать, там только для одного человека, да, будет. А здесь я могу хоть вот сколько, 500, от 500 до 5000 человек может сразу одномоментно услышать это все.
Поэтому, если прям так срочно, пишите в WhatsApp. Сонун сүйлөйсүң да угуп эле олтургум келет. Бул мен еще эфир аркылуу кичине серьезныйраак мынтип сүйлөгөндөмүн да. А так приемга келгендер билсе керек. Боюнда бар экени канча күндө баштап билинет. Задержка болот, эртеси күн тест аласыз, уже билиниш керек. А УЗИге сразу чуркап барбаңыздар. УЗИден көрүнөт, задержкаңызга 10 күн болот анан кийин. Задержка деп кантип эсептейбиз? Мурунку этеккирдин келген датасын кийинки айдын датасы экөө бир болуш керек. 28-ге болсо, кийинкисине 26-сын күтпөйсүз, кайра 28-чи дата да келбесе задержка болот. Саламатсызбы, мен төрөгөн эмесмин. Биринчи жолу зеркало менен текшерди. Ошондон кийин канады, ошондой болот. Текшергенден кийин канайт деп чыккан эмес элем. Так, төрөгөн эмес болсоңуз, бирок сиз кыз эмес болсоңуз, то есть кыздыгыңыз жок болсо, да, анда зеркалодан кийин канабаш керек. Эгерде сиз кыз болуп туруп, анан зеркалодан көрсө, анда кыздык алынып, анан кан чыгышы мүмкүн. Вот так. Бир аз канап туруп эле токтоп калса, коркпоңуз, эчтеке болбойт. Зарядтарым чуть-чуть 15% калыптыр. Түгөнгүчө жооп берип турайын. Так дальше. Балдардын иммунитетин көтөргөнгө кандай витаминдер сунуштайсыз? Чын айтайынбы, айта албайт элем. Бул боюнча педиатр врачтар жакшы айтат деп ойлойм. Мен только аялдар үчүн. Так, кийинки суроо. Гипоплазия деген эмне? Гипоплазма дейби? Эгер гипоплазия деген боюнча айтсаңыз, көбүнчө гинекологияда гипоплазия матка дейт. Бул кандайдыр бир органдын, матканыкы болсо же башка да органдар маленький деген, размери кичинекей деген түшүнүрөт. Эже Зара кармай албай кыйналып, жашым 26-да не кылса болот? Креслода карап көрүш керек. Может, опущениялары же ылдыйлап калгандары барбы? Кайсы метод сизге жардам берет? Состояниясына карап айтып бере аласыз. Гипоплазма деген детский матканын айырмасы кандай? Гипоплазма, наверное, гипоплазияны айтып атсаңыз керек, Гипоплазия матки, эми органдар, кантип айтсам? Матканын ылдый жагында шейка болот, мисалы үчүн матка, бул жагы шейкасы. Бул жерде матка өзү эле кичине болушу мүмкүн, а шейка норма болушу мүмкүн. Или экөөсү тең кичине болушу мүмкүн. Мына ошолордун эске алып туруп гипоплазия же инфантилизм деп туруп бөлүнөт. Саламатсызбы, турбага бүтүп калабы? Жооп бер. Мен месячиме 2-3 ай задержка боло берет. Анан келсе төшөктө жатып калам. 3 жыл болду, төрөй албай жатам. Гормональный нарушение болушу мүмкүн. Эндометриоздор, аденомиоздор. Вам надо мындай жүргөн болбойт, текшериңиз. Эмболизация маточных артерий кыдырса канча убакыт сактанат? Кылдырса деп жазылып турса, ошол эма жасаган врачтар сизге андан кийинки инструкциясын полностью айтып беришет. Миомед деген таблетка эмнеге каршы? Миомед деген, может, миомед составын карап көрүш керек, аны ошого карап айта алам. Миомедди атак составын билбейт кем эмне экен. Себеби дарыларды билесиздер го, түрлөрү аябай көп. Мен күн аябай ысык болгондо цистит болом. Бул эмнеден болот? Урологторго кайрылып көрсөңүз жакшы жардам берет. Себеби сийдикти тапшырыш керек, может бакпасев керек болот, может сиздин бөйрөктөрдө таш бар, балким сизге цистоскопия деп коет, табарсыктын ичин может карап көрөт. Мен эрозияга свеча жазган 3 түрлүү. Экөөсүн колдондум, боюмда болуп колдонбой калган, түштү. Эми колдонсом болобу бирөөсүн? Кандай свечалар, смотря да. Кайра сизге ушул свечалар жазган врачка барып кайрылып коюңуз, же балким сизге схеманы башынан баштап келип анан үчүнчүсүнө келиш керек. Что просто так үчүнчүсү эффективности жок, жөн эле коюп койбойчу, же уже уланта берсеңиз болот дейт. Эже сизге кантип байланышам? Номерим 705 104 104. Саламатсызбы, эже менин эрозиям болгон, аны свеча дарылар менен жакшы кылгам. Эми күйөө менен болгондо кайра ооруп, атыштырып, дагы кычыштырып дагы жатат. Бир аз кызарып калгандай, башка убакта жакшы эле жүрөм. Может быть, сиздики эрозияңыз кычыштырып, ачыштырбай эле, наоборот, влагалищаңызда воспаление болушу мүмкүн. Кайра көрүнүп, мазоктор тапшырып, бир курс воспаления. Ушундай кеңештерди лентага жүктөп коюмчу. Лентага мен постоянно эле бүт сохранить этип чыгарып турам.
Боюмда бар экенин тест алсам 1 ай боло элек. Иштеген жерден дифтерия айтты. Мешни төрөгөндө канча айдан кийин келет. Мага 10 ай болду, ушул убактарда боюмда болуп калышы мүмкүнбү? Болуп калышы мүмкүн. Эми этеккир качан келет? Орточо эсеп менен көпчүлүгүндө 6 айдан кийин уже келет. Балдар уже кошумча тамак жеп, сүттөн уже чыгып, акырындан чыгып баштаганда. Кээ бирлеринде уже 40 чыгары менен келет, кээ бирлер окончательно сүттөн чыгаргандан уже келиш керек. Эгер боюңузда эле болуп калбаса. Аябай сонун гинеколог врачсыз дейт. Берген суроолорго аябай түшүнүктүү жооп бересиз. Сизге чоң рахмат. Сиздерге дагы рахмат, үмүт кылып, ишенип, суроолоруңуздарды берип, кайра жообун күтүп отурганыңыздарга. Бирок дагы может мен биринчи жолу көрүп аткандар бардыр. Айтып өтөйүн, мен аракет кылам жөнөкөй, жалпак, өзүбүздүн тилде да, мындай медициналык эмес тилде түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Себеби и так эле орусча жазылган же медицинский тилдер менен жазылган мындай маалыматтарды и так эле интернеттен толтура таап алсаңыздар болот. Менин максатым ошол. Жана ар бир аял өзүнүн кайсыл органы, кайсыл жеринде, эмнеси каерде экенин билиш үчүн айтып берип түшүндүрүш максатында ушинтип отурам да сиздер менен. А то кээ бирлер келип, эже менин маткам чоңоюп кетти, кантип кичинертсем болот деген бул матка эмес, влагалище деп айтыш керек да. Мына ошондой максатта биринчиси. Экинчиси жөнөкөй жалпак тилде. Ушул сүйлөгөндү туура кабыл алыңыздар. Саламатсызбы? После вакцина төрөсө болобу? Да, болот төрөсөңүздөр. После вакцины, мисалы үчүн, мына ковид болуп ооруп калдым, боюмда бар деген бул опасно, видите, коркуп кетесиздер. А вакцинаңыз болсо, уже более-менее чочулабасаңыздар болот. Скрининг тууралуу айтып бериңизчи. Биринчисин канча жумасына түшүм керек, кайсы жакка барып түшсөм болот? Биринчи скрининг 12 жумалыкта, экинчи скрининг 16-дан 20 неделяга чейинки. Өзүңүз ишенген, жакшы УЗИ тарткан УЗИсттерге барып түшсөңүздөр болот. Сизге көрүнсөк болобу, малышница боюнча, боюмда бар, учету башка шаарда болуп атат. Жок, учету барлар только учетундагы врачтарга барып көрүнүшөт. Биз өзүбүз учетто тургандарды өзүбүз карайбыз только. 41 жашта турмушка чыкпаган кыз канча жашка чейин төрөсө болот? Пока этек кириңиз бар, этек кириңиз токтогонго чейин төрөгөнгө шансыңыз бар. Бывает, сиздерден угуп жүрсөңүздөр керек. Ой, климакс болгон болчу, уже мешним токтоп бүтүп баштаган, бирок боюмда болуп калыптыр дегендер. Климакс болгондон кийин кан токтойт, анан бир 3 ай, 6 ай болсо климакс болуптур, бүттү, ох дегенде, какой-то момент яичник иштеп болгон калат, урук чыгарып коет. Ошол моментте половой контакт болуп калса, боюнда болуп калат, ошентип анан кимдер төрөлөт дейт эле, баягы 50ге чыкканда, 60ка чыкканда, 70ке дегенде. Ошондой. А так этек кир келгенге чейин у вас есть шанс рожать. И плюс ушундай эмегинде учурлар дагы бар. Климакс кемин деп тагын боюнда болуп төрөп алгандар. А так, конечно, канчалык эрте төрөт болсо өзүңүзгө жакшы организм үчүн. Дагы 45ке чейин можно экен деп жүрүп албаңыз. Фолиевый кислотанын ордуна фемибион ичкен жакшыбы? Фолиевый кислота ошол фемибиондун ичиндеги состав дарылардын бирөөсүнө кирет да. Андан сырткары фемибиондо дагы ичинде витамин А, группа Б, железо, калий, кальций болуп, бүт ичи полный комплекс витаминов кетет. Ошол, а так фемибион иши лучше болот. Угулбай атат. Вроде жакшы эле. Саламатсызбы? Мен гинекологко барганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Анализ тапшыргам, результат сизге тартып жиберсем карап бере аласызбы? Жок, азыр онлайн не консультирую, чтобы тиякта ар бириңизге бирден жооп берчи. Мага эфирден чыгып 500дөн 5000 адамга чейин лучше мынтип туруп эле айтып койгонум жакшы. Еще дагы суроолоруңуздар болсо, эринбестен мурунку эфирлерин бүт баарын көрүп чыксаңыздар, ичинде сизге балким керек информация чыгаттыр. Себеби келген суроолордун 60-80% каждый эфир сайын кайталана бере турганга келет. Ошон үчүн карап көрүп бере албаймын, лечение тем более айта албаймын, мени туура түшүнүңүздөр. А так менин телефон галереям полный анализдер дагы толуп кеткен. Күнүнө 80ден 100ге чейин адамдарга иногда жазылат. Бирок бардыгына ответ жазам, азыр онлайн консультация жок деп. Себеби өзүм азыр онлайн окуудамын.
Канча жумада төрөгөн норма? Төрөт 36-дан 42-ге чейин. 36-га чейин болуп калса недоношенный, 42-ден өтсө переношенный. А так эң жакшы оптимальный срок төрөгөнгө 38-40 жумалык. Толгону кантип чакырса болот? Ой, шашпаңыз. Бала өзү жетип, айына жетип, бышып, да, мен ушул сырткы чөйрө чыккандан жашап кете алам, уверенмин дегенде анан организмден чыгат. Эмне кылып жасаган, жылбай калып. Эко кылып жасаган өспөй калып жатат 6 неделя болгондон кийин. Эмнеге? Бул замершийдин причиналары эмне болсо дагы, мунуку дагы ошондой. Көбүнчө кичинекей срокто баягы замерший болуп калышы экодон еще да, көбүнчө эмбриондун өзүндө патология болсо ушинтет. Выкидыш же замершилердики балада проблема, или бала келип жайгашкан маткада проблема болушу мүмкүн. Көбүнчө 6 неделяга чейин бул балада 80% эмбриопатия болсо, ал уруктанып аткан учурда болушу мүмкүн. Же сиздин уруктук клеткаңыз менен, вот эркектин уруктук клеткасынын ичинде какой-то бир патология болсо да болушу мүмкүн. И андан сырткары гормон, воспаление, гиперплазия, аденомиоз, вот такие причины. Женский жыгым кычыша берет, эмне дарылар десем болот. Акыркы пост сиз үчүн выделение дегенди окусаңыз, жооп табасыз. Өткөн айда этек кирим аз келип токтогон, 2 күн толукта келбеди, эми бул жолу да 1 күн келип токтоп калды. Доктурга айтсам, кан азайтыр, аз келе баштаса анда боюнда болот жакында. Не деп жаздыга? Эгер азастан келип баштаса жакында боюңузда болот дегенге жат туура эмес. Гормон текшертиңиз, матканын УЗИ тартыш керек, эндометрийлердин талшынасын көрүш керек. Дагы бөлөк врачка барып көрсө, анан обязательно жашыңызды эске алыш керек. Эми бардыгызга, чтобы не обидно было, ылдый жактан 10 сурооду карайм, суроолор ылдыйда дагы көп калыптыр. Жетишпей калгандар эмки эфирден дагы берсеңиздер болот. Азыр ылдыйдан жогору карай бир 10 чакты суроо берем. Берем дейм да, жооп берем. Жакшысызбы же менин боюмда болбой жатат, 2 жыл болуп атат. Мурунку эфирде бесплодие боюнча айтылган, ошону көрсөңүз аябай кеңири жазылган. Турба ачыкпы, жабыкпы текшериңиз, гормондорду, овуляция барбы, жолдошуңуздун уругун. Анан ушулар бардыгы дагы жакшыса, анан дальше айтып берем. Бала тескери жатып алгандар өздөрү төрөй алабы? Эгер бала көчүгү менен отурса, тазовый менен, салмактарына карап, төрөт учурда сиздин состоянияңызга бүт ошого карап, төрөт учурунда чечим кабыл алынат. Анан эгер буту менен келип калса, ножное предлежание анда кесарево болуп калат. Так, үстүнгө бала тескери жооп бердим. Ошондо зеркало менен кыздыгымды алып койду, кан чыгып кетти мага. Эгерде сиз мурда эч кандай жыныстык катнашка барбаган болсоңуз, мурда кыз болсоңуз, зеркало салганда кыздык калынат. YouTube'га киргизип койгула. Мага IGTV деле кудайга шүгүр, ошол жактан наоборот көп адамга пайдалуу болот. А так YouTube'ду иштеткенде деле ал жакта каналым жок. Кандайсы аденомиоз? У меня как лечить? Аденомиоз надо сперва определить, какой у вас степень. 1, 2, 3 и дальше они бывают. И какие у вас жалобы есть, смотри, что беспокоит, да, боли, или обильные месячные, или болезненный половой контакт, да. В зависимости от этого и есть препараты легкие, средней легкости и самый прям такой сильный. И еще вот этот спираль тоже можно ставить. Поэтому лечение это гормонально. А так окончательно уже будет утихать, это когда вы уже на климакс идете. Дестинекс таблеткадан адам салмак кушатпы? Жок. Боюмда бар цефтриаксон алып атам 35 неделя болду. Зыяны барбы жокпу деп сурасаңыз керек. Сурооңуз толук келбей калыптыр. Эгер ошол цефтриаксонду алганга муктаждык болсо, бул уруксат берилген дарыларга кирет. Так, мен маткам ылдый сезиле берет, гинекологко барышым керекпи или УЗИ? Аны да, муну да кылышыңыз керек. Эрозиямды күйгүзгөндүн коркунучу жокпу? Балким ичинде жаман оорусу бар болсо, күйгүзбөй койсоңуз, наоборот, ошол коркунучтуу болушу мүмкүн. Так, саламатсызбы? Менин азыр 8 ай боюмда бар, 12 ай мурун ковид болгом, ошондон бери слабый болуп калдым, ичтерим түйүлөт. Ана 1 степени симфизит деди, эч нерсе болбойбу? Эгер 1 степенде десе, эми алдын ала турган өзүнүн атайын жолдор бар. Дальше күчөп кетпештинчи
учеттогу врачыңыз эмне деп айтса, ошолорду кылыш керек. Чтобы эфирдин башында айтып өттүм, ошол нерсе кайра болбош үчүн. Сонун эжекесет Ямайка рахмат. Салмас меники азаздан күндө мазат этип келип атат. Эмнеден? Аны күндө антип булгап келбеш керек. Ичиңизде гормональ спираль болсо же кандай бир гормональ дары ичсеңиздер ушинтиши мүмкүн. Боюңузда бар болуп угроза болсо ушинтип каны келиши мүмкүн. Полип, гиперплазия болсо да. Менин турбам локулдап ооруп атат да. Турба эмес, көбүнчө яичник ооруйт. УЗИ тартып коюңуз. Кисталар жокпу, воспаление жокпу билиш үчүн. Гормональ нарушение болуп атат, окшойт. Эмне дары ичсем болот? Гормондор жүздөп саналат. Кайсы гормон бузулган? Биринчи билиш керек. Анан ар бир гормондун дарысы бөлөк-бөлөк болот. Ошондой. Мону ичиңиз баарына жардам берет деген гормон жок эже. 6 жылдан бери боюмда болбой жатат, текшерилсем баары жакшы дейт. Эмне себептен? Демек, баардыгын текшербегенсиздер. Бир жерде бир причинасы жатат. Сизде гинекологдор көбөйсүн деп биринчи жолу катышып жатам, бирок сонун жооп берип жатасыз. Ден соолукта болуңуз. Ой, рахмат, чоң Нурайка дейт. Уруксат берсеңиздер, сделаем скриншот. Биринчи жолу катышып жаткандар үчүн көбүнчө черезден болуп калат. Иногда ар күнү кечки убактарда ушул саат иш бүткөндөн кийин 5тен саат 11ге чейинки аралыктарда же кечки прогулка чыкканда эфирлер өткөрүп турамын. Гинекологиялык жактан суроолоруңуздар бар болсо берсеңиздер болот. Өзгөчө мына врачка жетпей алыскы райондордо ушуну сурап алсам дегендер да чем телефон аркылуу мага прямой эфирден жооп берген жеңил. Ошол убактарда карап көрүп, эгер эфирде болсом суроо берип калсаңыздар болот. Бирок телефон аркылуу дары-дармек жазып бере албаймын, билесиздер. 41 жаштан климакс качан жылга созулат? Климакс деген бул өзү нормада боло турган нерсе. Этек кир жок болуп кетүүсү. Көбүнчө аялдар бизде мындай түшүнөбүз. Климакс дегенде бул кыйналып, ооруп, тердеп, күйүп атам деген бул, бирок өзү климактерический синдром деп айтылат. Бул уже оору, а климакс уже климакска кетүү бул нормада болуш керек. Кээ бирлерде ал жеңил өтөт, кээ бирлерде орточо, кээ бирлерде аябай оор болот. Эгер күнүнө 10 жолдон ашык ысык күйүп тердеп, баягы чыдабай еще мондай ысыкта, давлениеңиз резко көтөрүлүп, кайра резко түшүп кетип, уйкуларыңыз качып, аябай кыйналсаңыз, бул оор степень болот. Анда врачка барсаңыз, сизге аны бир аз басаңдата турган дарылар жазып берет. А так ар бир аялда ар түрдүү болот. Кээ бирлерде может 1 жылга барып эле токтоп калышы мүмкүн, 6 ай. Кээ бирлерде балким 5 жылга чейин. Кээ бирлер эчтеке билип билбей эле климакска кетет. Полип менен эндометрит деген эмне? Полип деген бул ашыкча эт өсүп калды деген, да? Эндометрит деген матканын ички катмарынын сезгенүүсү, шамалдоосу да. Чоң рахмат, эже суроону кайталап берип жооп алдым. Сизди сыйлайт, түшүнүктүү сонун жооп бересиз. Рахмат. Угрозаны сактабай эле коюу керекпи? Жүрөк согушу слабый дейт. Бул жерде личный консультация болот. Кээ бирлер араң күтүп, 10 жылдап күтүп, анан боюнда болуп, түшүп кала берсин, араң эле согуп атат экен дегендер бар. Кээ бирлер ушундай бала болбой жүрүп туруп, анан зар болуп, аябай сактап, мындан да хуже учурлар сактап этип, жакшы бала төрөлгөн учурлар дагы бар. Башынан эле жакшы болбой, угроза болуп, кан түшүп, кан келе берип, гематома болуп, баланы ушун соккондор жакшы болбой бар, бирок акырында баары бир тигил бала кайсы бир срок жеткенде замерший болуп же түшүп калган учурлар бар. Видите, бул ана сиздин возрасттан, сиздин кийинки желание сохранить беременность деген дагы бар, ошолорго эске алып туруп, анан кийин рекомендация айтылат. Алдыр деген күндө дагы эң акыркы чечимди сиз жана сиздин жолдошуңуз кабыл алат. Жок, 5% калса ряд. Ошондой, эрозия күйгүсү зыяны жокпу, коркунучтуу эмеспи? Эгерде нормадагы эрозиялар бар болсо, эч кандай предрак жок болсо, наблюдение кылса болот, анализдер жакшы чыкса. А эгерде эрозияңыз бар болуп, же даже эрозия жок болуп деле шейкада предрак состояние болсо, күйгүзбөй калтырып койсоңуз, наоборот, коркунучтуу. Вот так. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен 7 айлык боюмда бар дейт, акыркы аябай суранып тур. Нурайым 88.
Мен биринчи кирип жатам, мен 7 айлык боюмда бар, кровоток первый А степени, эмне кылса болот, чоң рахмат деген түшүндүрүп айтат. Биринчи А степень легкий степенге болот, доплерден ушинтип жазып берген болуш керек. 7 ай уже сизде учетуңуз бар болуш керек. Учетто врачыңыз эмне десе, ошону кылып бардыгын айткандарын кылыңыз. Көбүрөөк чистый воздухка чыкканга аракет кылыңыз. Гемоглобин ылдый болсо аны көтөрүңүз. Воспалениялар бар болсо ошолорду дарылаганга аракет кылыңыз. И витаминдер көбүрөөк. Балага өзүңүзгө дагы жетиштүү болуш үчүн жакшы витаминотерапия керек. Ошондой бардыгыңыздарга пока-пока, эмки эфирлерден амандашканча сак саламатта болуңуздар.